Комузун колтугунан алып чыгып, койундан алып чыгып, колун алып, күүлөп, камдап калды биздин коногубуз. Тааныштыра кетсек, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын алдындагы 2 жылдык студиясынын элдик ырдоо бөлүмүнүн студенти ырчы Жаныбек Бакыев бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандыгыңыз кут болсун. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы буйрса. Буйруса жакшы маанай менен жакшы маек болот деп ишенебиз. Айтканыңыз келсин. Деги эле ушул баягы биздин Ала Тооздун айтымындагы эң алдыңкы өнөр-каналардын бири ушу алдыңкы сап башындагы улуттук филармонияда окуш чоң сыймык болуш керек. Ушул филармониянын студиясынын астанасын кандайча аттап калдыңыз? Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, 1993-жылы 31-декабрда Нарын областына караштуу Ат Баш районунун Акмуз айылында өскөм. 11-дө бүткөндөн кийин Нарын областында техникалык колледжде окуп бүтүп, баары талант болбойт экен да, көкүрөктө туйлап ырдап жүргөм мурун. Агаларыбыздан угуп, ушу 2 жылдык студияда бар эчендеген ырчылардын эчендеген ырчы комузчуларды тарбиялап чыгаргандай угуп, келип тапшырып калдым. Азыркы учурда Алымкул Үсөнбаев атындагы Эл шайырлар тобунун жетекчиси Мурадел Сааналиев сабак берет. Ошол агайдын билимин алып, таалим-тарбиясын алып, ушу күнгө келип отурабыз. Анда биришиңгилер менен маегибизди көрккө бөлүп алалы. Окуганыңызга канча болду? Окуганыңызга канча болду? 2 жыл болду. 2 жыл. Бүтүп турбайсызбы? Быйыл бүтөбүз. Анда Жакшы эле тажрыйба топтоп калган турбайсыңбы? тапталып калган экенсиз. Керексиздер анда Айтулуу Атайгонбаевдин жаштарга деген чыгармасы менен булбулдар гана сүйөтө гүлдөрдү, мунайым гана добуштан үндөрдү. Буралабасы басырдачкан, мындай муңдачкан жыргал. Күндөрдүң, күндөрдүң, ой күндөрдүң, ай. Gana gülgönda günüm, oynoy gana jaşlardan yürüm. Oyunda sırrından aytsam dep, jaştın oşundu bolut. Dilegin, dilegin, oy dilegin, ay. Жаштыкты гана кандайда ойлойсуң, сен көкөк жаш суусардайдан ойлойсуң. Жакындап чалмаңа чаларда, кантем жазгыле тайдай. Ойнойсуң, ойнойсуң, ой ойнойсуң, ай. Айраны гана кененде кымыз бол, малды бир гана дамдудан элибиз. Жигити шайыр кыз алтын, мындай кутманды кыргыз. Элибиз, жерибиз, ой элибиз, ай. Баракелде. Vale.
Мына ушундай жаштарга деген ырды уктук. Эми сизге суроо. Учурда көпчүлүк жаштар эстрадага ыктап турганда элдик өнөргө, деги эле салттык музыкага кандай чаар болуп калдыңыз? Өзүмдүн баягы жан дүйнөмдө ушул элдик ырдоого, комуз менен ырдоого түрткү берди. Кимдир бирөө деле таасир берсе керек. Айылда окуп жүргөн кезде агайыбыз ушу комуздун куштоосун ырдап үйрөттү эле. Мага ушу комуз менен ырдоо жаккан башынан. Ошо ырдаганда баягы ар бирди бай иштеп чыгып анан чыгара алат эмеспи? Тандоо ыкмаларыңыз деги эле сизге жүрөгүңүзгө жакын, табитиңизге туура келген кандай ырлар, кайсы авторлордун ырлары көбүнчө жагат? Эми аталарыбыздын мурунку Атай атабыз, Муса атабыз, Шекер Бешеркулов, Асек Жумабаев дегендей аталарыбыздын ырларын угуп, ошолордун стилинде ырдоо баягы атадан келаткан мурасты улап, кийинки жаштарга өткөрүп берүү деген оюмда бар. Буюрса, мына 2 жылдык студияны аяктайт экенсиз. Андан кийинки кадамыңыз кандай уланат? Дагы улантасызбы билимди? Улантабыз. Филармонияга солист болуп кирем дебейсиз. Же болбосо консерваторияга тапшырасызбы? Солист болууга аракет кылыш керек буюрса. Аракет кылабыз. Деги эле устатыңыз агайыңыз Мурадил агайдан кандай дагы көп нерселерди үйрөнө алдыңыз? Агайымдан баягы комузду кандай чертүү, кандай ыкмалары бар, кандай черткенде кандай болот, кандай күүлөштү. Ага чейин комуз колго алчу белеңиз мектепте окуп жүргөндө? Мектепте окуп жүргөндө 11-класстан баштап чертип баштадым. Бияка келгенден баштап агайым канча катамды оңдоп, сен андайсыңды туура эмес чертип жүрсүң, оңураак черт. Азыр дагы бир ырга токшойбуз. Кайсыларды Жүп болсун деп коет эмеспи кыздар. Жүп кылганда Медин Алыбаевдин Ойлончу деген чыгармасын кардайын. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай. Мезер кетет менде жүргөн элесиң, мен тиреген ысык көлдү танындай. Мезер кетет менде жүргөн элесиң, мен тиреген ысык көлдү танындай. Көзүң укмуш акчыны да караган, көп караба жүрөгүмдү жаралап. Көнүң болсо бир бергиңди түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын паралап. Көнүң болсо бир бергиңди түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын паралап. Кеде жактет кабагың, кыялым дойгантип сени табамын. Мен өзүмдү эргө күрөп көрсөм де, ээрчип жүргөн балапандай самадым. Мен өзүмдү эргө күрөп көрсөм де, ээрчип жүргөн балапандай самадым. Davay suyu çirkin gülünün, günde tömün terezengin düğünün. Hayırçıday karatasın özümdü, aytçı seket kaçan senden tüngünüm. Ün yok söz yok konsorasın durasın, ıylap ulutungan
tumanı bağladı. Öylap öylap tumanı bağladı. Бали. Бали, баягы ырчы болуш үчүн анын үстүнө баягы студент болуп чоң ырчылыкка окуп аткан соң көп нерседен баягы чектөөлөр туура келет да. Башка кесиптеги достор менен чогуу болгондо муздак суудан эте аттап деген ар кандай кандай Семишке чакпай. үнгө кам көрүп Түшкө чейин кандай уктап. Негизи уйку дагы маанилүү, ырчылар үчүн. Эми бизде окутуп аткан үйрөтөт, көбүрөөк уктагыла, уйкуну кандырып, денени сергитип алып, уйку канбай калса дагы үн жакшы чыкпай калышы мүмкүн. Семичке чакпагыла дейт. Муздак суу ичпегиле. урулган жаңгак жебегиле. Кар жебегиле. Үнгө жакшы кам көрөбүз. Ушул Бузуп өнөр албаш үчүн. жакшы. Өнөр дүйнөсүндө сиз үлгү туткан ырчы ким деп ойлойсуз? Эми албетте өзүмдүн агайым Мурадил Сагынай. Ага чейинки Өзүмдүн баягы статым болбосо. Ага чейин деле баягы Кыргызстын учугур эмес го, баягы ырдап чыгып аткан байкелерибизди, агаларыбызды көрүп, ошолордон таалим тарбия алып, кичине болсо дагы ошолордун билимин алып келебиз ушул убакка чейин. Ушу өнөрдүн аркасында дүйнөнү кыдыргыңыз келеби? Кыдыргыңыз келсе кайсы өлкөгө баш багып көргүңүз келет? Албетте келет. Америка, Япония, Кытай дегендей. бүгүнкү күндө барууга жетиштиңизби? Кайсы бир өлкөгө? Жөө жетиш элекпиз. Буюрса жакшылап Буюрса. билимди бышыктап Алып анан алып кыдырам дебейсизби? кыдырабыз буюрса. Алдыда дагы кандай чыгармаларды күтсөк болот? Кандай тарихтеги, кандай маанидеги? Күйдүм чок секетпай ырлар, патриоттук ырлар. Көбүнчө кайсы Көбүнчө элдик ырдоо боюнча термен, насаат, сүйүү дегендей. Сүйүүнүн аягында айттыңыз. Башында айтып кетпели. жаш деген жаштай эле болуп койсу. Эстрага болуп кетейин деген оюңуз жокпу? Оюбуз жок. Болбосо студиядан конок чыгалдык. Абдан жакшы анда бул улуу өнөр элибиздин байыртадан келаткан ушу улуу өнөрдү жайылтып, ошолорду уланта бериңиз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Ийгилик каалайбыз. Буюрса дагы ийгиликтер менен бизге келип туруңуз. Рахмат, Жакшылыктар менен айтканыңыз бөлүшүүгө даярбыз. Анда агайыңызга салам жолдоп, маектин соңунда калбат элек айтып койсоңуз болот. Рахмат. Не дейбиз? Элибизде тынччылык болсун, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Алтысаңыздар аман болсун, 12 мүчөңүздөр түгөл, айдан аман, жылдан эсен болуңуздар. Кайрадан ушундай эфир аркылуу жолукканча сак саламатта туруңуздар. Жолугушуу үчүн коштошобуз сиз менен. Рахмат. Барбагыңыз. Ийгилик каалайбыз, окууну мыкты бүтүрүп алып, мыкты элибиздин сыймыктанган ырчыларынын катарында болуңуз. Рахмат.